Урматтуу Каныбек Капаш, биринчиден ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул келген мыйзам долбоорубузду колдоп беребиз. Мен сизге суроом бар эле, элден келген суроо. Өзүңүз билесиз, биздин келечек бул жаштардын эң жашы бул бала бакчада дейт. Бала бакчада биздин балдарыбыз сиз жумушка жан келгенден баштап чогултууларды, акча чогултууларды жок кылабыз дегенсиз. Бирок сиз жок кыла албай атасыз. Жок болбойт ал. Бирок жок кылуунун бир эле жолу бар да. Аны сиз бизге кайрылышыңыз керек, биз бюджеттен акча бөлүп беришибиз керек. Өзүңүз билесиз, мисалы бала бакчадагы медайымдарга 0,5 ставка менен гана иштейт экен, абеттейин кетип калат экен. Эгерде абеттейин балдар жыгылып түшсө же бир жери бир нерсе болуп калса, медайым жок болот экен. Ошол боюнча толук 1 ставка иштегени боюнча сиз алып келсеңиз биз жака, биз колдоп берели. Түшүндүм. Эртең менен кечке бала бакчада ошондой медайымдар болот. Түшүндүм, эске алабыз. Биринчиси, экинчиси, ошол эле бала бакчада акчалар чогулуп жатат ушул күндө. Мамлекеттик бюджеттен бизден эч кандай бөлүнбөгөн акчалар. Элементарный охранага жана башка ушундай тазалык жактарына акча жок экен, ошонун ата-энелерден акча чогултат экен. Ошондуктан ошол боюнча да келсеңиздер, эгерде биздин Конституцияда жазылган билим алуу бекер, бала бакча бекер туурабы? Ошого толук таянып туруп сиз алып келсеңиз, каражаттардын бардыгын кете турган. Биз бул жерден колдоп берели, ошондо мектептерде жана бала бакчаларда чогула турган акча жок болот. Бул экинчи. Үчүнчүсү, Ош шаар боюнча агрономду жакшы билесиз. Азыркы күндө мекемеси өрттөнүп кетип, жарымы шаардык архитектурада жүрөт, жарымы ошо 2 комнатасында отурат. Ошол боюнча жаңы имарат салуу боюнча бул билим берүүнүн Ош шаарынын күзгүсү бул гароно. Сиз ошону биринчи орунда коюп карап коюшуңуз керек. Экинчи борбор шаар. Азыркы күндө отура турган жери жок. Расул мырза, 11 жыл мектепте окуп бүткөндөн кийин ОРТга экзамен тапшырып өтпөй калат. Өтпөй калып жатат да. Не себептен өтпөй калып жатат? Жогоруда министр айтты, биз логистический суроолорго жооп бере албай калды дейт. Анда ошол сабакты өткөрсүн да мектепте. Если ал сабак жок болсо, экзаменден кандай тапшырат? Мисалы, Самый кожо эң туура айтты да, жана жогорудачы, Мирлан мырза. Сизге пример катары кылып айтты да. Ошондуктан мектепте окуган бала кайсыл сабактан окуп, кайсыл предметтен даяр боло турган болсо, экзамен болсо ошону өтөт. Анан окуп 11 жыл бүткөндөн кийин башка суроолор боло турган болсо, болбойт да. Жогоруда айтып кеттим, мен коллегаларыма кошулам. Учебный центрде отуруп алып бардыгын суроолорду даярдайт дейт. Мындай болбойт да. Ошондуктан ошону сөзсүз түрдө өзгөртүш керек. Бул мындай да. Чоң кадамга барышыңар керек, чечишиңер керек. Если чече албай турган болсо, аны айтышыңар керек. Биз чече албайбыз деп болбосо секин кетип калышыңар керек бардыңар.